Азыр гана Ивано-Франковск аэропортуна ракеталык чабуул жасалганын күбөлөр видеого тартып алышкан. Жана бул кандайдыр бир Марвел тасмасы эмес, бул реалдуу убакыттагы чыныгы согуш деп айтып жатышат. Подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочонда сөз түрдө басып, жана ошондой эле видеонун ылдыйындагы колду басып, дүйнөдөгү эң акыркы маалыматтардан сөз түрдө кабардар болуп туруңуздар. Киевден эл чыгып кетүүдө, май куюучу жайларда кезек күткөндөр аябай көп. Кыргызстанда рубльдин сатып алуу курсу 1 сомдон төмөн түштү. Бүгүн 24 февраль күнү таңгамал Украина менен Орусиянын ортосунда кырдаал күчөп кетти. Буга байланыштуу Украинанын президенти Володимир Зеленский Путинге каршы коалиция түзүлөрүн билдирди. Тактап айтканда Зеленский АКШнын, Германиянын, Полшанын жана Улуу Британиянын лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Биз Путинге каршы коалиция түзүп жатабыз. Токтоосуз санкциялар киргизилип, каржылык жана коргоо жактан колдоо болот. Аба мейкиндигин жапкыла, дүйнө Орусияны тынчтыкка мажбурлабашы керек деп айтылат анын билдирүүсүндө. Украинанын борбору Киевде жана бир нече шаарларында жардыруу болгону тууралуу чет элдик басмалар жазышууда. Ага ылайык ар кандай жарылуулардын үнү чыгып жатканы тууралуу шаар тургундары интернеттеги баракчаларына жазышууда. Украина коопсуздук үчүн өз аймагында жарандык авиация үчүн аба мейкиндигин убактылуу жапты. Муну менен катар Киевдин тургундары массалык түрдө шаардан чыгып кетип жатканы тууралуу маалыматтарда айтылууда. Бириккен Улуттар уюмунун бул 51-беренесине ылайык Федералдык кеңештин санкциясы менен мен атайын аскердик операция баштоо тууралуу чечим кабыл алдым. Биз Украинаны демилитаризация жана денацификация кылганга аракет кылабыз. Ошондой эле жайкын тургундарга, алардын ичинде Орусиянын жарандарына каршы бир топ кандуу кылмыштарды жасагандарды сот жообуна тартабыз, деди Путин. Мунун алдында Украинанын чыгышындагы жекчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүнүн башчылары аталган аймакка аскер киргизүү өтүнүчү менен Путинге кайрылышкан. Федералдык кеңеш 22 февралда орус президентине армияны өлкөнүн сыртында колдонууга уруксат берген. Ушул тушта Краматорск, Харьков жана Киевде жардыруулар болгону тууралуу маалыматтар тарап жатат. Орусиячыл жекчилдер Донецкте атышуу башталганын жазышты. Мариуполдо дагы атышуу башталганын кабарланууда. Украинадагы аба кыймылын тейлеген Укра-Эрорух мамлекеттик ишканасы коопсуздуктан улам өлкөнүн аба мейкиндиги толугу менен жабылганын билдирди. Ушул тушта Украинанын борбору Киев баштаган шаарларда Краматорск, Харьков, Донецк жана башка облустарда жана чек арадагы аймактарда жардыруу атышуу болуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап жатат. Орусия Одессага аскерлерин киргизгени тууралуу кабар азырынча расмий ырастала элек. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Путинди согушка байланыштуу айыптады. Ал Твиттердеги баракчасына Путин Украинага каршы согуш баштады. Жайкын Украин шаарларына чабуул уланып жатат. Бул баскынчылык согушу. Украина өзүн коргойт жана жеңет. Дүйнө Путинди токтотот, алат жана токтотушу керек деп жазды. Кара тизме жана катаал санкциянын Орусияга таасири. Москва Украинанын чыгышындагы жекчил эки райондун көз карандысыздыгын тааныган үчүн Евро биримдик Орусияга каршы санкциялардын айлампасын 23 февралда киргизди. Шаркеттин кара тизмесине мамлекеттик думанын 351 депутаты жана 27 жаран кирди. Алардын арасында мыйзамсыз чечимге тиешеси бар орус өкмөтүнүн өкүлдөрү, Донбасстагы жекчилдерди колдогон олигархтар, жогорку даражалуу офицерлер бар. Кара тизмеге илингендер Евро биримдикке кире албайт жана алардын бул аймактагы активдери камакка алынат. Ага чейин Лондон орусиялык 5 банкка жана Владимир Путинге жакын 3 ишкер Геннадий Тимченко, Борис Ротенбергке жана Игорь Ротенбергке санкция салган. Германиянын канцлери Олаф Шольц түндүк агым 2 газ куруунун сертификациясын токтото турууну тапшырды. Канада менен Жапониядагы Орусияга каршы санкцияларды жарыялашты. Кошмо Штаттар Орусияга санкция киргизгенин 22 февралда жарыялады. Алардын соккусунда Промсвязьбанк жана Веб-банк кабылды. Алардын биргелешкен активдеринин баасы $80 миллиард түзөрү маалым. АКШнын кара тизмесине ошондой эле Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Протников, Кремлдин администрациясынын биринчи орун басары Сергей Кириенко,
Промсвязьбанктын башкы директору Петр Фратков жана алардын үй бүлөлөрү киргизилди. Ак үйдөгү жогорку даражалуу аткаминерлердин айтымында, эгер Орусиянын агрессиясы күчөсө, Вашингтон ири каржы институттарынан, анын ичинде Сбербанк менен ВТ банкка санкция салат. Бул эки банктын жалпы активи $750 миллиард бааланат. Ошондой эле Америка Орусиянын батыштан технология алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Биз батыштан технология киргизбей, Орусиянын экономикасы үчүн чечүүчү мааниге ээ каражылык ресурстарын үзүп коебуз, деди АКШнын каржы министринин орун басары Уолли Адеюмо CNBC телеканалына курган маегинде. Москва АКШнын санкцияларына чечкиндүү жооп кайтарарын билдирди. 23 февралда Орусиянын тышкы иштер министри тараткан билдирүүдө санкцияларга өзүнө жараша жооп болорунан күмөн санабаш керек. Ал Америка тарапка сезилерлик болот деп жазылган. 2014-жылы Орусия Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алып, ошондой эле бери Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдерди колдоп келген. Путин 21 февралда Украинадагы жикчил райондордун жергиликтүү тургундарын коргоо жана ал жактагы коопсуздукту сактоо үчүн деген шылтоо менен аскер жиберүүнү буйруду. Ага чейин Москва Украинага кол салуу ниети жок экенин билдирип келген. Ал арада дүйнөнүн бир катар шаарларында орус бийлигинин агрессиясына каршы акциялар өттү. Евро биримдик Украинага каршы кастыкты талкуулайт. 23 февралда Украина өз коопсуздугун бекемдөө үчүн бир катар чараларга барды. Расмий Киев 30 күнгө өлкө аймагына өзгөчө кырдаал режимин киргизгени турат. Президент Владимир Зеленский калкын дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып, Украина армиясы Орусиянын кастык аракеттерине туруштук бере аларын билдирди. Ушул эле күнү резервдегилерди аскерге чакыруу буйрууна кол койду. Ал арада Украина, Польша жана Литванын лидерлери биргелешкен декларацияга кол коюшту. Анда Киев евро биримдикке мүчөлүккө талапкер болууга татыктуу экени белгиленет. Зеленский декларациясы Украина үчүн жакшы жышан экенин айтып, Польшанын президенти Анджей Дудага жана Литванын лидери Гитанас Науседага ыраазычылык билдирди. Документте Орусияга каршы катаал санкция киргизүү чакырыгы камтылган. Бул декларациядан кийин евро биримдикке мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү 24 февралда атайын жыйынга чогулмай болду. Анда Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү аракеттери талкууланат. Ал арада батыш лидери Орусия Украинага толук кол салышы мүмкүн деп болгоп турушат. Британиянын өкмөтү Кремль 2,6 миллион калкы бар Киевке бастырып кириши ыктымал деген божомол менен бөлүштү. Биз кол салуу болушу мүмкүн деген бардык белгилерди көрүп турабыз. Албетте, дипломатия менен болтурбоо мүмкүн. Бирок кырдаал аябай кооптуу. Биз Путинди операцияны токтотууга чакырабыз, деди Британиянын тышкы иштер министри Лиз Трасс. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 24 февралда болчу турчу орусиялык кызматташы Сергей Лавров менен жолугушуудан баш тартты. Блинкендин айтымында, эми ал жолугушуудан эч кандай пайда жок. 22 февралдагы билдирүүсүндө Байден Путиндин жетекчилиги менен Орусиядагы башка Украина аймактарын басып алууну көздөп жатканын айтты. Кошуна мамлекетке тийиштүү аймактарды көз карандысыз деп таанууга Путиндин кандай акысы бар? Бул эл аралык укуктуу болуп көрбөгөндөй бузуу жана ВГВ эл аралык коомчулук кескин жооп кайтарышы керек, деди Байден.